Assalamu алейкум, урматтуу күүсүүчүлөр, каармандар. Бүгү 2020-жылы биздин эгемен күнүбүзгө арналып чыкты эле 31 августта. Кыргызстаныбыз ар дайым эгемендүүлүктө эркин, эч кимге көз каранды болбой, желеги желбиреп, байрагы көк асманда көктүбүз желбиреп жүрө берсин. Ар дайым эгемендүүлүктө өнүккөн өлкөдө жашай берели деп ошондой бир жакшы ниет менен чыккан күйлөрдүн бири. Бул күнү чыгарууга себеп болгон, аркаман түрткүлөп, ушул күнү чыгар деп улам демилгелеген бул менин бир жакшы агайым, жакшы агам, жакшы көргөн агам Жумакадыр Курмангалиев Жумакадыр Билалович деген агайыбыз себепкер болду эле. Анан жылдар өтө бул Мекен шаңы деп аталып, ошол Мекен шаңы деп Жумакадыр агайыбыз атын койгон. Анан мен болсо ушул Жумакадыр агамдын урматына чыкты эле деп бул күнүн атын Жумакадыр деп койгонмун. Жумакадыр, Жумаке, Мекен шаңы деген ушундай аттары бар. Анан ушул кең суу самыр жеринде менин атам кыргыз элине аттын кашкасына таанымал болгон, колунда дабасы бар, шыпасы бар, дабагер, дарыгер, кыл тамырчы Чомоев З.Дүйшөнбек. Бул менин атам ушул жерлерде бардык ушул канча жер көрүнүп турган болсо ушул жердин баарында таман изи калып, ушул жерде канча жыл, бир топ жыл, 20 жылдан ашык эмгектенип, ушул суу самырдын айдоо жерлерин баарын айдап, жетектеп, бригадир болуп, тракторист болуп, бир топ жыл эмгектенген. Мына ушул жерлер биздин Кыргызстаныбыздын керемет жерлери. Мына ушул Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, ар дайым эркиндикте, эркин куштай өнүгүп өсө берсин. Анда эмесе сиздерге Автордук Мекен шаңы Жумаке деген күндү аткарып берейин.